иштери биздики 31-аягында белгиленген. Биз азыр Таштандыда электр энергиясын өндүргөн заводдо турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта Кытайдан келген 300дөн ашык жумушчу топ кызуу иштеп жаткан учуру. Ал эми бул заводдун жалпы аянты 12 гектарды түзөт. Буюрса, ушул жылдын жыл аягына чейин бүткөрүү пландалууда. Жана эң биринчи блокко келдик. Бул жактан жанагы таштанды ташуучу унаалар ошол жерге алып келип туруп, таштандыны төгөт. Төккөндөн кийин ошондой менен процедурасы менен барып, ошол от казанга келип өрттөлөт да. Мына ошол жерден бунун алдын баары жанагындай биомембрана менен жазалып, жанагы таштандыдан чыккан суу саркындар жерге сиңбеш үчүн алдын баары гидроизоляциясы менен көтөрүлүп келген. Бул кытайлык компания менен 35 жылга инвестициялык келишим түзүлүп, Борбор калабыз Бишкекте курулуп жаткан таштандыны утелдештирүү заводу Борбор Азиядагы биринчи таштандыдан электр энергиясын өндүргөн станция болмокчу. Тактап айтканда, Бишкек шаары Борбор Азияда биринчи болуп, тиричилик таштандысынын толук көлөмүн утилдештирип, кайра иштетүүнү ишке ашырат. Инвестициялык долбоордун негизинде $95 миллион акча каражаты каралган. Ал эми долбоордун жалпы көлөмү күнүнө 3000 тонна катуу тиричилик калдыктарын утилдештирүүнү камтыйт. Баштапкы баскычта күнүнө суткасына 1000 тонна таштанды иштетилмекчи. Бул 35 жылга келишим түзүлгөн, инвестициялык келишим. Биздики бул жактан келишим негизинде 1000 тонна суткасына өрттөөчү келишим бар. Анткени маалымат катары айтып кетсек, бул полигонго азыркы тапта 1000 тоннадан 1200 тоннага чейин күнүнө таштанды киргизилет бул жака. Ошол 1000 тонна өрттөйт. Анан келишим негизинде бул завод дагы бир өзгөчөлүгү бар. Бул завод таштандын өрттөн арты менен электр энергиясы да чыгарылат бул жактан. Ал боюнча келишим биздин НЭСК менен да түзүлгөн. Бул деген заводдуку 460 мегаватт суткасына чыгарылат. Мындай часка бөлгөндө 30, азыркы тапта 15, анан 30га чейин жеткирилип, аягында 720 мегаваттка чейин суткасына электр энергия бияктан чыгат. Ал боюнча да келишим түзүлгөн. Бунун ошонун ичиндеги 50 мегаватт бул заводдун иштесине жумшалат, калганы сатыкка чыгат. Завод айлама жолдо санитардык полигонун аймагында жайгашкан. Ишкана 4 блоктон турат. Ал эми азыркы тапта таштандыны утилдештирүү заводуна от казандарды орнотуу иштери башталды. Аталган от казандар атайын Япониядан сатылып алынып келинүүдө. Бул от казандар евро стандарттарга жооп берип, таштанды өрттөлгөндө абага эч кандай зыяндуу зат чыкпай турганы айтылды. Таштанды өрттөлгөндө евро стандарттарга жооп берген, абага зыяндуу заттар чыкпайт акырында. Эми чыкса дагы бир 0%. Анткени бул жакта циркуляция менен биринчи суу менен тазаланат, анан буу менен тазаланып туруп, фильтрден чыккандан кийин бул жактан түтүн дагы чыкпайт. Бир мисал катары айтып кетели. Биз жакында ушул котелдорду атайын көрүп келели деп Японияга барып, Токио шаарындагы заводдорго барып көрдүк. Токио шаарындагы өзүнүн борборунда ортосунда турган завод бар экен. Ал күнүнө 1000 тонна, биздикинде эле завод болгондой завод, 1000 тонна таштанды өрттөөчү завод шаардын ортосунда. Ошол жерден байкасак, түтүндүн чыкканы көрүнбөйт. Буу менен таптаза болуп чыккандай түтүн болот. Ошондой котелдор буюрса келип баштады. Азыр май айына чейин орнотулуп турат. Бул Кыргыз-Кытай биргелешип башкарган таштандыны кайра иштетүүчү уникалдуу заводдун курулушу ушул тапта 40% аяктап калды. Ал эми анын аймагындагы жолдордун бардыгы бетон менен куюлуп, учурда 80% бүткөн. Аны менен катар заводдун курулушу аяктаганда бир катмар асфальт төшөлмөкчү. Тагыраагы өндүрүштүн курулушу белгиленген мөөнөттөн 20 күнгө алдыга кетип жатканы белгилүү болду. Заводдун жалпы аянты 12 гектарды түзөт. Алгач таштандыны бул жакка таштайт. Бул жай атайын саркынды сууларды алдына түшүрбөгөн таштандыны сактоо үчүн даярдалган. Ал эми бул эл аралык стандарттарга жооп берген таштандыны иштетүү менен электр энергия өндүргөн заводко министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев да барып, курулуш иштеринен кабар алды. Анда Касымалиев долбоордун шаардын экологиялык көйгөйлөрүн чечүү, таштандыларды чыгаруу көлөмүн азайтуу жана борбордун энергетикалык көз карандысытын жогорулатуу үчүн стратегиялык маанисин белгилеп, бул завод өлкөдө биринчи болуп саналат жана анын ийгиликтүү ишке ашырылышы Бишкектин туруктуу өнүгүшүнө маанилүү кадам болот деп айтты. Белгилүү болгондой, Бишкекте таштандыны кайра иштетүү жолу менен электр энергиясын өндүрүүчү завод жыл аягында ишке кирмекчи. Алина Жапаркулова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ.